Эми 11-жылы дивиденд ала баштаптыр. Ал акча банкка салсаң 2-3 миллион доллар, 120 миң доллар үчүн 2-3 миллион доллар минимум банкка нак акча, наличный акча салышың керек. Домохозяйка болуп жүргөн Атамбаевдин аялында 10-жылдын аягында 3 миллион доллар кайдан пайда болду? Эмне үчүн башка убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнүн аялында пайда болбой, бир эл Атамбаевдин аялында 3 миллион доллар келип калат? Бул суроолорго жооп сөзсүз болуш керек. Дагы кийинки суроо андан да маанилүү. Мейли ал акчаны түшүндүрсүн. Бир жактан келди, аяктан келди, досторум көп эле депчи. Кайсыл банкта? Бул абдан маанилүү. Ошол акча кыргыз экономикасын иштеп атабы, же башка өлкөнүн экономикасын иштеп атабы? Эгер Кыргызстандын банкында эмес, чет элдин банкында болуп, ошол 3 миллион доллар чет элдин экономикасы үчүн бөтөн эл иштин иштеп атса, бул кылмыш гана эмес, бул аморалдык көрүнүш. Бул кылмыштан да жаман. Элге жанымды берем, жүрөгүмдү берем деп коюп, тапкан акчаңды чет элге катып, чет элдин экономикасын дүркүрөтүп аткан болсо, Кыргызстанды ойлоймун, Кыргызстандын экономикасын өстүрөмүн деген ниетиңе эч ким ишенбейт. Эч ким ишенбейт.